Ош шаарында жаштарды спортко тартуу максатында оор атлетика боюнча шаар биринчилиги уюштурулду. Ага Ош жана Жалал Абад шаарларынан сырткары Өзбекстандан да спортчулар келип күч сынашты. Анда спорттун 3 түрүнөн штанганы жатып көтөрүү, отуруп көтөрүү жана жерден жулуп көтөрүү боюнча мелдеш болуп өттү. Белгилей кетсек, иш-чара жыл сайын өткөрүлүп келет. Эми балдар азыр телефон ойнойт, PUBG ойнойт, компьютерде отырып TikTok'ta отырат, бекерден соцсеттарда отырып времясын кетирет, вактын кетирет. Бекерден вактын кетирбасын деп биз спортко бурабыз. Азыр бул жерде катышкан балдар кийинки жылы дагы катышам дейт. Утулуп калган балдар мен мынаны утам, сопернигимди утам деп туруп дагы аракет кылат. Пауэрлифтинг боюнча спорттун түрлөрү азырынча Кыргызстанда анча өнүкпөгөнү менен жылдан жылга ушул спорттун түрүнө кызыккан жаштардын саны арбын. Эгер мамлекет колдоого ала турган болсо, биздин өлкөдө да күчтүү жигиттер алдыга озуп, дүйнөгө желегибизди желбиреткенге толук даяр дейт ушул спорттун тажрыйбалуу машыктыруучусу Дилшат Назимов. Пауэрлифтинг боюнча бизде жылына 3-4 соревнования өтөт. Бишкекте основной. Бишкекте эми жакшы соревнованиялар болот. Чемпионат Европа өткүзүштү өткөндө бир жолу, анан чемпионат мира өткүзүштү, анан Бишкектин өзүнүн Бишкектин шаар боюнча чемпионат өткүзүштү. Бул открытый. Ким кааласа барып выступать этсе болор эт. Эмне боюнча. Бизде дагы Ошто биз дагы основной жылына 2 жолу 3 жолу өткүзөбүз. Бул не олимпийский вид спорта болуп эсептенет. Бирок азыр акыркы жылдарда жакшы популяризация болуп кетти азыр. Европада, Америкада, көп, Россияда и Казакстанда. Иш-чарага атайын Өзбекстандан келип катышып жаткан Абдулазизбек Салиевдин пикиринде, бул спорттун түрү баары үчүн пайдалуу, болгону талыкпаган эмгек керектелет. Ошондо гана чоң ийгиликтерди багындырууга мүмкүн. Пауэрлифтинг спорту Өзбекстанга караганда Кыргызстанда өнүгүп жаткандыгын белгилеп өттү. 19 жашмын, 19 жаштан. Мен 19 жаштамын. 75 кг салмак менен мелдешке катышып жатам. Штанга көтөрүү боюнча түрдүү салмактарда өзүмдү көргөз алдым. Спорттун бул түрү менен 2 жылдан бери алектенип келем. Мелдештер Өзбекстанда да болуп турат. Бирок ар дайым Кыргызстанга келип катышып турам. Аталган иш-чара Жаннат спорттук клубунда болуп өттү. Мында жаштар спорттун көптөгөн түрү менен машыгып келишет. Bizde жаш балдар көбөйдү. 9 класстын, 10 класстын балдары көбөйдү. Себеби ата-энелер өздөрү келип жаздырып атышат. Игровой клубтарга көп отуруп атышпайбы, азыр интернетте отурушат. Ошо ата-энелер өздөрү келип жаздырып, ошол жакта 2 саат ойногондон көрө, ошол жерге келип жазылсын, залга келишсин деп тренировкага жаздырып атышат. Бизде кайсы секторлор бар? Детский группа тайквондо бар, дзюдо бар, ММА бар. И зал, тренажерный зал. Учурда жаштардын өспүрүмдөрдүн спортко болгон каалоосу көч. Болуп өткөн иш-чаранын негизги максаты жаштарга туура багыт көрсөтүү менен аларды сергек жашоого үндөө болуп саналат.